Байыркың өнөр өчпөгөн, басынған сайын көктөгөн, илгеркиң өнөр өчпөгөн, ийленген сайын көктөгөн. Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, залкарлар баяны көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн биздин студиябызга келген конокту тааныштыра кетейин. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын Камбаркан фольклордук этнографиялык тобунун ырчысы, Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик жана маданият искусство университетинин салттык музыка кафедрасынын окутуучусу, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, Кыргыз элине белгилүү аттын кашкасындай таанымал ырчы кыздарыбыздын бири Кундуз Таштаналиева келип отурат. Саламатсызбы, Кундуз? Саламатсыздарбы? А дегенде эле байыркы өнөр деп баштадык. Негизинен ушул улуу өнөр бул залкарлар баскан жол экен. Дегеле ошол залкарлар аталарыбыз комузду кармап, ошодо санат термесин айтып, обонун чыгарып, Жеңи жок атабыз, Токтогул атабыз, Атай Муса аталарыбыз не деген чыгармаларды элибизге, журтубузга калтырып кеткен. Анан Кундуз Таштаналиева келди дегенде, Кундуздун күйөрмандары, биздин телекөрөрмандар бардыгы жакын келип олтурган болуш керек. Андыктан баягы ырчыны бардыгы таанышат. Бирок ал ырчынын ички дүйнөсү, дегеле өнөргө болгон шыгы, кайдан келгенин, кандай болгонун, кандай болуп ушул улуу өнөргө баш байлап калганын көбү биле бербесе керек да. Андыктан адегенде эле ошодон баштайлы, өзүң ушу кенен бир тааныштырып, биздин ушу залкарлардан, залкарлар жолго баскан жолду деп туруп баштасаң. Жакшы, эң мыкты сөздөр менен баштадыңыз, Шекербек ага. Аккан арыктан суу агат демекчи, ушул менин өзүмдүн чоң атам Жакып Таштаналиев деген инсан болгон. Ал киши ушу комузда кол ойнотуп, чоң күүлөрдү ойногон, өзү комуз чапкан. Чоң атамдын комуздарын ушу атактуу өнөрпоздор жактырып, баалап ойношкон экен. Анан кийин өзү сөз жазган, оон жазган, чыгарма жараткан, ушундай таланттуу инсан болгон. Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиев аталарыбыз менен чогуу иштешкен. Кезинде филармонияда. Кезинде Жалал Абадта филармонияда чогуу иштешкен. Анан ошол кишиден небереси мен буйруса ошол чоң атамдын жолун улап атам. Ошол жолдо келатам. Дагы мындай сенден бөлөктө барбы бул кырдап калгандар? Негизинен бизде ушул чоң атамдын балдарынын баары, эжекелери, атам бир туугандары баары ыргашыктуу, баары кыңылдабай койбойт, жүрөктөрүндө ыр жашайт. Бирок ушу профессионалдык жолдо мен келатам. Жакшы, мынакей кыргыз элибизге ушул акындардын санат термелерин, өзүң дагы ошол кыргыз элин үндөп, жакшылыкка болсун, кыргыз элимди сактасын деген жакшы чыгармаларды, обондорду жаратып, элге берип келатасың. Андыктан азыр эми айт десе, санат айт дегендей, бир кезде Жеңи жок атабыз 6 күн аккан сууну айткан экен. Андыктан Жеңи жок атабыздын эле санатынан баштайбыз го дейм. Эң туура, эң жакшы сунуш кылдыңыз. Ушу сөз башында айтып өтпөймүнбү, чоң атам. Анан чоң атамдан менин атам өнөргө аябай жакын киши болгон. Анан мен ушул Кудай берген шыгымды ошол атам көрө билип, көрөгөчтүк кылып, ушу кичинемден музыкага жетелеп, мен ушул шыгымды баалады да. Көбүнчөсү баягы кыз баланыкын ушу өнөр жолунда болбой эле койсо деген көз караштар көп кездешет го эл арасында. Анан атам Петрисинчи ушу мен өнөрүмдү аябай колдоп, багытын берип, тарбиялап, акыл насаатын айтып, анан ошол мен студент кезимде айтчу да, кызым ушул Жеңи жок атаңдын чыгармаларына өңүлсөң, ошол жакта
көп байлык бар, акыл кени бар деп ошол атамдын насааты менен Жеңи Жок атабыздын термелерин иштеп чыгып, бир ошол оон жаздым эле. Анда сиздин сунушуңузду аткарып, ошол чыгарманы аткарып жакшы болот. Он 8 миң аламды бир жараткан эмеспи, эң биринчи дүйнөгө нур жараткан эмеспи. Суық кыштын булутун сур жараткан эмеспи, эмгексиз дегенчиден кур жараткан эмеспи. Алам жашап турсун деп күн жараткан эмеспи, алмаштырып күн менен түн жараткан эмеспи. Алтын нурун төгүлтүп ай жараткан эмеспи, жылдыздарын жайнатып шай жараткан эмеспи. Асман жердин арасын кең жараткан эмеспи, адамзаттын барысын тең жараткан эмеспи. Жайда салкын болсун деп жел жараткан эмеспи, түркүн гүлүн жайнатып бел жараткан эмеспи. Жерден бери вырыской эл жараткан эмеспи. Көл бойлотуп учуруп куу жараткан эмеспи, чөл жашарып гүлсүн деп суу жараткан эмеспи. Бирин дары бирөөбүн уу жараткан эмеспи, бирин момун бирөөбүн куу жараткан эмеспи. Күн түн менен алмашып кете берет турбайбы, өмүр таттуу көрүнүп өтө берет турбайбы. Аккан суулар кайрылбай ага берет турбайбы, мезгил тынбай канатын кага берет турбайбы. Кылымдарды карыткан аска болот турбайбы, түркүн элде түркүн сал башка болот турбайбы. Акак бермет каукарың таштан чыгат турбайбы, не бир сонун акыл сөз баштан чыгат турбайбы. Эсин алган коёндуң камыш болот турбайбы, эр жигитти курчуткан намыс болот турбайбы. Кара кылдык ак жарган калыс чыгат турбайбы, аргымактын кулуной чалыш чыгат турбайбы. Адамзатты коргылбас акыл болот турбайбы, жардамдашкан кыйында жакын болот турбайбы. Сөздү кыштай кынаган акын болот турбайбы, күн жабаса жер бети такыр болот турбайбы. Айбанаттан акылдуу түлкү болот турбайбы, адамзатты жашарткан күлкү болот турбайбы. Көптү көргөн аксакал кары болот турбайбы, кары сөзү жаштарга дары болот турбайбы. Тартип көргөн азамат сылык болот турбайбы, кыз баладан өзгөчө кылык болот турбайбы. Ким менеге кызыкса уста болот турбайбы, акылмандын айтканы кыска болот турбайбы. Айта салса тар жерде нуска болот турбайбы.
Ташты жарып аккан суу тунук болот турбайбы, эмгек менен элине улук болот турбайбы. Жүдөтпөгөн бутуңду чарык болот турбайбы, өткөндөрдүн бардыгы тарых болот турбайбы. Тарых болсо өткөн күн анык болот турбайбы. Бүт аламга жалгыз күн жарык болот турбайбы, кыңыр ишин 40 жылда анык болот турбайбы. Коного чуркар күлүктүн табы болот турбайбы, жого шилтер кылычтын сабы болот турбайбы. Колдо болгон алтындан баркы болбой турбайбы, эл ичинде батырдын даңкы болбой турбайбы. Чукугандай сөз тапкан чечен болот турбайбы, карып кылган адамды кесел болот турбайбы. Өмүр менен өлүмдө күрөш болот турбайбы, ар адамдан ар башка мүнөз болот турбайбы. Атасына баласа өбөк болот турбайбы, баласынын атасы жөлөк болот турбайбы. 11 тууган болсо да ар кимисиң өзүнчө, аягында үй жай бөлөк болот турбайбы. Баракелде бар болгондус. Мынакей карачы, не деген керемет саптар. Обон да мыкты, аткаруучу анда мыкты дегендей. Ушул жакшынакай чыгармалар элибизге, кийинки муунга, азыркы мындай айтканда жаштарга дагы бир кулактан кирип бойду алган дегендей сиңип, ушуларды сиңире ашкыла турган жаштарыбыз көп болсо деген тилекти айтабыз. Анан жана айтып кеткендей ушул чоң атанын залкарлар менен иштешип калды депчи. А киши акындык жайы, обончулук жайы кандай жакы өнөрү күчтүү эле? Менимче экөөнү тең алып жүрсө керек. Тең алып жүрсө керек, себеби ошол сөзүндө, оонда өзү жазган чыгармалары бар да. Бардыгында, Таластын суусу шарагат деген чыгармасы бар. Карап турдум жолуңду деген чыгармасы бар. Анан ушул балдарына арнап чоңойсо экен батыраак деген чыгармасы бар. Бирок мен ошол чыгарманы толуктай албай атам, буюрса ошонун артынан жүрүп атам да, азыр ушу билген адамдардан сураштырып. Жакшы, мынакей ошол аккан арыктан суу агат деп кыргыз элибиз бекер айткан эмес. Жүрүп олтуруп небереси мына кыргыз элине таанылып, ырдап чыгып, керек болсо ошол калып чыкпай аткан чыгармаларды изилдеп кайра алып чыкса, а кишинин дагы руху жанданып, бир оодарылып алат деген ойдобуз. Бирок дагы өзүнүн ошол аткарып жүргөн чыгармасынан аткарып бересиң го. Туура болот, ушул сиздин сөзүңүздү улай, сөзгө. Мен бул чыгарманын тарыхы да бир кызык да. Ушул чоң апам өзүбүздүн ошол чоң атам менен 1 айылдан болгон экен. 2 айылдын башынан. Анан ошол жакшы кызды жаткы бербе деп. Анан кийин кичинекейинде чогуу ойноп калышкан экен. Анан ошол ойногон күндөрүн элестетип чыгарган. Карап турдум жолуңду деген. Кара келди. Чоң апама арналып чыгарган чыгарма да. Кезекте сенден тек кыз секелек, мен да бала сүт азымдан кетелек. Жар боруна орок менен үй куруп, жаңы гана көчүп келдик дечелек. Жар боруна орок менен үй куруп,
жаңы гана көчүп келдик дечелеп. Кемпир десем мен колуңдан жетелеп, белим ийдеп сен да мага эркелеп. Чалынбай куш чарчады деп жумуштан, чай кайнаткан күндөр эстен кетелеп. Чалынбай куш чарчады деп жумуштан, чай кайнаткан күндөр эстен кетелеп. Коштошордо комай кармап колумду, сагынба деп санга бөлдүң оюңду. Өткөн күндүн эстелиги ушул деп, карап турдум каран үзгөн жолуңду. Өткөн күндүн эстелиги ушул деп, карап турдум каран үзгөн жолуңду. Баракелде. Бул сөз чоң атаңыздыкы сөзү да. Сөзү ону. Бул Түгөлбай агабыз дагы чыгарган экен анда бул сөзгө. Түгөлбай агабыз ушул мен алгачкы тушоо концертимди бергенде, ушу Түгөлбай агайды аябай суранганбыз. Сиз ушу тушоомду кесип берсеңиз, жолумду ачып берсеңиз деп, анан ошол концертте өзү сөз кылганда ушул тууралуучу мен баягы жаштыктын деми менен оон чыгарыптырмын, болбосо бул өзүнүн оону ушуга мындай жат, ыңгайлуу экен деп. Бирок эми Түгөлбай агайдын оонундагы чет элдик инсандар дагы ырдап атат. Ооба. Бул нерсе баягы алтын жазса дагы аны дат баспайт дейт да. Мына ушинтип жаңыдан көбүнчө Түгөлбай аганын оонун жакшы билишсе кыргыз эли, эми жакындан дагы бул сөзү дагы оону дагы Кундуздун чоң атасыныкы экен, Жакып атабыздыкы экен деп билишет. Мындан кийин билип калат деген ойдобуз. Ал эми мына залкарлар дегенде ушу Жеңи жоктон баштадык, чоң атаңыздан баштадык. Андан кийин Атай, Муса, Айтор залкарлар баскан жол айта берсек, бул өтө чоң, кеч чоң түгөнбөгөн, бүтпөгөн улуу жол экен да. Азыркы кийинки аткара турган чыгарманы кайсы залкар атабыздын чыгармасын аткарып бересиз? Негизи биздин ушу университетте сабак берип аткан жерде биздин максат ушул элдик чыгармаларды, улуттук көрөңгүбүздү сактап калуу да. Унутта калган чыгармаларды издеп таап чыгып керек болсо, ошо студенттердин оозуна салып үйрөтүп, ошол максатта иштейбиз. Анан кийин ушу биздин классикалык чыгармалардан биз ыр багытында, бизде ал жакта дастан багыты бар, ыр багыты, аспапчылык өнөр боюнча, анан ушул ыр багытында биз көбүнчөсү Атай, Муса, Мыскал ата-апаларыбыздын чыгармаларына басым жасайбыз. Анда ошол жерде бүт уюткунум бар, ошол жерде. Үндүн кереметин көрсөтөсүң, чеберчиликтин кереметин көрсөтөсүң дегендей. Анда ошол аталарыбыздын Муса Баетов атабыздын бир чыгармасын аткарып берейин. Окудуң Борбор шаарынан деген чыгармасы. Бул чыгармадагы азыркы талапка жооп берип, мына ошол жерде Искусство университетинде окутуучу болуп иштеп атасыз. Ал жерге келген, мен ушу Борбор шаарга барып окуп билим алайын деген студенттердин тилеги десек болот экен да. Okudun gana Borbar ey şarı
талабың ғана артық ей барынан. Хат жазбайсың даң ойлонтуп, канчалык гана деле бугатарынан. Кадыр кеч канаң алтын ей сагындым. Кайгыртып гана негеңе келбейсиң. Катта салей кишиң ал жактан, ай түгөнгүр кат жазып неге бербейсиң. Алыстан гана сенің ей ойладым. Айтылды гана менин ей ойдогум. Адамдың гана ичин сыздаткан, ай түгөнгүр агай деп күлүп койгон. Баракелде Барбол. Негизинен чыгармачылык эме кээ ыр жазса, оон чыгара албагандар бар, оон чыгарса ыр жазбагандар бар. Ал эми мына чоң атаңыз ошол ырда жазып, обондо чыгарып, кийинки муундарга таштап кеткен экен жакшынакай чыгармаларды. Анан эми Кундуз сиз обончулукка качан кайрылып калдыңыз? Мына сиздин азыр чыгарган обондоруңуз элибизде маани маңызы дагы так жакшы нерсеге жооп берип, элде ырдалып жүрөт да, башкы ырчыларды аткарып жүрөт. Анан чыккан обондор дагы ушундай биздин улуттук колоритке да жакын, мыкты десек болот да. Туура айтасыз. Эми мен бул жаратуучулук жолго баягы өзүмдүн сезимдеримди өзүм түшүнө элек кезде, өзүм башкара элек кезде кадам таштагам десем болот да. Себеп дегенде мен мектепте окуп жүргөндө ушул комузга өзүм кулагым менен, жүрөгүм менен тартылып, анан үйдөгүлөргө барып, мен ушу кружок ачылып атыптыр, барсам болобу десем, үйдөгүлөр кош колдоп, анан ушул жолго кадам таштагам да. Анан ошол кезде мен комузду үйрөнүп бүткөндөн кийин Надырбек Алымбеков агабыздын китептери үйдө көп болчу. Анан ошону окуп отуруп, анан өзүнөн өзү бир кайрыктар келип атат да. Анан чыгарып калып, анан атама угушсам жакшы экен деп, элдин алдына ырдатып жүрдү. Ошол мектептен баштап, анан өзүм түшүнө элек кезде ушул касиет деп койсок болобу? Ушул касиетти баягы Кудайдын колдоосу менен алып жүрдүм. Азыр болсо ушул өзүм улантканга аракет кылып атам. Ошондой сезимдерим менен жаралган дагы бир чыгармамды аткарып берейин. Сөзүн жазган Мейил Боронбаева эжекебиз. Күчтүү сезим деп аталат. Жакшы болот. Баланы кимдер сүйбөгөн, бап истеп багып күйбөгөн. Баласы үчүн жок чыгар, башына азап үйбөгөн. Тумолуп калса баласы, түгөнөт экен аргасы. Берүүгө даяр жанында, болсо эгер анын айласы. Кызыгы болбос дүйнөнүн, кыйналып бала бакпаса, унутат кыйын күндөрүн, эмгегин улуу актаса. Элжиреп ойноп күнү түн, эртеңден үзбөй үмүтүн, эси болуп жашоонун
эн ата жашайт бал үчүн. Балдарым менин сырдашым, балдарым менин курдашым, жаралбай калгандалар жашамак эмес курбашым. Бала деп согот жүрөгүм, бал үчүн жашап жүрөмүн, бел байлап мындан арыда бал үчүн өмүр сүрөмүн. Бассам да турсам тилегим, балдарга өмүр тилеймин, баарынан күчтүү сезим бул бала сүйүү деп билемин. Баарынан күчтүү сезим бул бала сүйүү деп билемин. Эй баракелде, мынакей ар кимдин ушул балдары аман болсун, ушул балдар обондо айтылгандай акыл эстүү чыксын дегенде тилейбиз. Эми дагы бир обон мына сакта. Ушул аламат жаман нерседен ушу кыргыз элимди сактасын. Айрыкча быйылкы жылы кырдаал өтө курч кырдаалдар өттү башыбыздан. Негизи ушул Шайлообек агабыздын сакта деген ыры кандай болуп обон колго тийип, обон жаралып калды? Бул кайсы жылдары чыкты? Бул мен ушу студент болуп келгенде улуттук консерваторияга тапшырып, анан ошол жерде билим алып атып, Эстебес агайдан 2 жыл билим алдым. Андан кийин Эстебес агайдын убактысы тар болуп, шартка байланыштуу мен Улук мырза Полотов агайды өзүм тандап, ошол кишиден классына которулуп, анан ошол кишиден окуп баштаганда ал киши айтты: кызым, ушул эмгегиң бар экен, аракетиң бар экен, ошол аракетиңди Камбаркан тобунан сынап көр, кастинг болуп атыптыр деп. Анан 5-6 солист барып ырдап, анан ошол жерге мен жумушка өткөм 2006 жылы. Анан ал жерден дагы Эсенгул Жумабаев агайыбыз көрөгөчтүк кылып, кызым, ушул аракетиңди биз дагы колдойлу, өздүк жеке концертиңди берип көрбөйсүңбү деди. Анан жүрөгүм болк деп. Анан ошол жеке концертке эмгегибизди баштадык. Анан репертуардын үстүнөн иштеп атканда терме санат чыгармасы керек болуп, анан ушул чыгарманы Эсенгул агай текстин көтөрүп келди. Кызым, сен оон жазып калат турбайсың, ушу аракет кылып көрчү деп. Анан кагазды караганда эле мага эң биринчи 2 сабы мага ушундай бир сүрөттөй, бир саймалуу сүрөттөй көрүндү да, өтө күчтүү жазылган. Анан сөздүн таасири менен ушул мен бир жарым сааттын тегерегинде чыгарып, анан жарым күн ырдап отуруп, ал убакта сотка жок, жаздырып калайын дегенге эсиме тутуп, анан ушундай жаралып калган. Анан эң биринчи өздүк жеке концертиме, тушоо кесүү концертиме ушул чыгарманы алып чыккам. Ай баракелде, анда келиңиз анда ушул чыгарманы дагы элибизге сунуш. Шекербек ага, сиз эң туура сөздү айттыңыз да, ушул азыр дүйнө жүзүндө ушул аламат. Анан кийин сөзсүз албетте Кудайдан жалынып сурасак, ошол тилектерибиз ишке ашат экен. Мен жалпы элдин атынан Кудайдан суранып, анда ушул чыгарманы аткаралы. Сөзүн жазган Шайлообек Дүйшеев. Каректи жапкан тумандан сакта, каргышы тиер курандан сакта. Каргадай кезде койнуңда жүрүп, как түштө чаккан жыландан сактой. Дудуктун тапкан жобунан сакта, душмандын баккан собунан сакта. Баарынан дагы бир үнүн жалгыз баласын баскан оорудан сактой. Жазасыз калган
турган жаладан сакта, жамгырсыз калган даладан сакта. Жаңгыйбас жалгыз жакынын жоктоп, жар бойлоп калган санадан сактой. Бөдөнсүз жандын көчүнөн сакта, көрө албас жандын көзүнөн сакта. Көрүнө эч ким алып кеткен эмес, көрдүйнө бизди өзүңдөн сактой. Көрүнө эч ким алып кеткен эмес, көрдүйнө бизди өзүңдөн сактой. Тешикке күлгөн жыртыктан сакта, тентекке тийген мылтыктан сакта. Арманын боздоп, асманын таштап, айттырбай келген кырсыктан сактой. Калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта. Карыган кезде каш айтып, бир күн карабай кеткен балдардан сактой. Кызылдан берсең кырманын сакта, кыргыздын кымбатырларын сакта. Кылымдын жолу кылтылдап турат, кыз уулду берсең ыйманын сактой. Булутсуз соккон шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жамандан сакта. Бузулган адам оңолор бир күн, бузулуп турган замандан сактой. Бузулган адам оңолор бир күн, бузулуп турган замандан сактой. Азамат Баракелди, Кундуз, эми убактыбыздагы соңуна келген экен. Жыйынтыктоочу сөз берейин, кыска нуска. Албетте эми дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, биринчиден асманыбыз ачык болсун, элибизде өнөр балаган элибизде ылайым мыкты чыгармалар дагы жарала берсин. Элибизге токчулук, молчулук, бакубатчылык, жакшылык каалайм. Жана келе жаткан жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарды жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун. Баракелди, бар бол Кундуз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Өнөрүң дагы өркүндөп өсө берсин. Элибизге жаккан нечендеген кобондорду, чыгармаларды жарата бер демекчибиз. Урматтуу теле көрөрмандар, көрсөтүүбүз соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.